Алейкум достар, бүгін 27 июль. Малина теріп жатқан уақытыбыз. Күннің ысықтығы бүгін 39-ға шейін көтеріледі деп жатат. Малинаның улуу терими бүтүп, эми орто терим теріп жатабыз. Орто терим дегени мына ушул 1 жылдык бутагынан башынан аяғына чейин мөмөтөйт. Мына ушул бизде орто бышар деп айтылат. Мына ушуларды теріп жатабыз. Биздин стандарт 1.30-га тигилет. Аралыгын көрүп турасыздар. Бир аз тергенге кичине кыйын болбосо, так байлап койсо эч кандай кыйынчылыгы жок. Мына ушундай жип менен тартып байланат. Бирок бир аз дагы өскөн үчүн азыр кайра ортого жатып баштады. Айтайын дегеним, күндүн ысыктыгынан көрүп атасыздар, жалбырактарда эч кандай анчалык чоң күйүү жок. Жапжашыл бойдон. Эгерде түндүктөн түштүккө карай тиге турган болсо, анда анчалык күйбөйт. Себеби бири-бирин тосуп күндөн калкалап калат. Мына ушул орто терим. Орто терим ушундай чоң-чоң болот. Биздин стандарт боюнча 1.30-га тиккенде малинанын көчөтү көп батат, көп түшүм алса болот. Орто терим бүткөндөн кийин буюрса күзгү терим башталат. Күзгү терим бизде август айында башталат. Ортоңку зона. Мына туугандар гүлдөй баштады. Мына ушул гүлдөгөндөр буюрса августта бышат. Бизде тазик деп коебуз мына ушундай. Тазикке теришет, же болбосо челекке теришет. Болгону мына ушул ысыкта тез-тез 2 күн, 3 күндө аралыгында сууду берип туруш керек. Сууга болгон талабы жогору болот. Көпчүлүк аймактарда сетка тартып атышпайбы? Күндүн ысыктыгынан сактоо үчүн. Бул биздин жол боюнча, биздин метод боюнча сетка тартуунун дагы кереги жок. Бир-бирин мына ушундай көлөкөдө тере берсек болот. Мына көлөкөдөгү малина бар. Кадимгидей көлөкө. Жогоруда 37 градус болсо, демек бул жерде 20 градустун тегереги. Салкын. Малинанын тамыры эч кандай кызыбайт. Жеринин бойдон сакталат. Аралап, отуруп алып, малинаны терсе болот. Азыр саат 11:30. Түш болоюн деп калды. Элестетиңиздер, 39 градуста малинанын ичинде ысыкта иш кылып жүргөндү. Демек бул жерде азыр температура жогору болгон менен үстүндө, астында кадимгидей салкын болуп турат. Эгер мына ушул малинанын көчөтү керек болсо, байланышсаңыздар, күзүндө сиздерге жөнөтүп жиберебиз. Мына ушул стандартта өстүрсөңүздөр болот сиздер дагы. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.